Эмгек акынын өлчөмү боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 157 мамлекеттин ичинен 122-орунду ээледи. Европанын статистикалык бөлүмү эл аралык эмгек уюму жана экономикалык кызматташтык жана улуттук статистиканы өнүктүрүү уюму 2017-жылга карата чыгарган эсепте Кыргызстандагы орточо маяна 220 АКШ долларына барабар деп көрсөтүлгөн. Эл аралык рейтинг менен Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин эсеби дээрлик дал келет. Бирок бул реалдуулукка жакынбы? Өлкөдө эң аз жана эң көп айлык алгандар кимдер? Алдыңкы жана акыркы катардагылар. Дүйнөлүк рейтингдин сап башында Швейцария, Норвегия жана Люксембург турат. Бул мамлекеттерде орточо айлык акы 3,5 миң доллардан көп. АКШда 3120 доллар болсо, Орусияда 615 долларга чейин. Борбор Азиядан Казакстанда орточо айлык 480 доллар, Түркмөнстан 320 доллар менен 110-орунду ээлейт. Өзбекстан 235 доллар менен 118-тепкичти ээледи. Тажикстан 110 доллар көрсөткүчтө 132 катарда турат. Оогандстан орточо 34 доллар маяна менен рейтингде 150-орунда. Тизмедеги 157 мамлекеттин акыркы сабында Зимбабве турат. Бул өлкөдө орточо айлык акы 21 долларга барабар. Аталган мекеменин маалыматы боюнча, өлкөдө орточо айлыктын көлөмү быйыл январь-март айына карата 15.120 сом, башкача айтканда 200 доллардан бир аз ашыгыраак. Статкомдун былтыркы эсебинде орточо айлык 14 миң сом деп айтылып, коомчулукта бул сумма реалдуулукка дал келбейт деп расмий маалыматты сындап чыккандар болгон. Биз Бишкектеги карапайым тургундарга микрофон сунуп, дүйнөлүк рейтинг жана Статкомдун тыянагы боюнча пикирлерин сурадык. Садыкова журналист. Көбүнчө менчик ишканаларда, өкмөттүк эмес уюмдарда иштегендердин айлыгын эсептеп, орточо маянаны өлчөшөт сыяга. Мамлекеттик кызматтарда 3 миң 4 миң сом алып иштегендер бар. Жаш мугалимдердин, жаш медиктердин айлыгы абдан эле аз. Батырбек Алмазбеков айдоочу, менимче 15 миң сом деген чындыкка туура келбейт. Мамлекеттик ишканаларда 10 миң сомго жетпеген эле айлык менен жүрүшпөйбү? Калбөбү санитар 10 миң сом деле балким чындыкка бир аз жакындамак. Жолдошбек Төкөлдөшев, коопсуздук кызматкери, орточо айлык акыны 6 миң 7 миң сом деп чыгарышса ишеничтүү болот. Экономист Азамат Аттокуров Кыргызстандагы орточо айлыктын чыныгы өлчөмү 12 миң 13 миң сом деп эсептейт. Ошол эле учурда Статкомдун 15 миң 120 сом деген тыянагы дагы реалдуулуктан алыс эмес деген ойдо. Мисалы, Бишкек шаарында орточо айлык 20 сомго жетет, аймактарда 10 миң сомдон ашат. Жалпы тармактагы айлыктар кошо эсептелип, анан статистикалык маалыматтар даярдалат. Дыйканчылык жана башка жумуштар да бар эмеспи? Дарыгерлердин айлыгы бир аз жогорулады, бирок мугалимдердики аз бойдон калып жатат. Аттокуровдун пикиринде Кыргызстанда көбүрөөк акча тапкандар жалпы элдин 20%-ын түзөт. Калганы орто жана төмөн айлыкка иштегендер жана кирешеси аз кишилер. Статкомдун түшүндүрмөсү. Улуттук статистика комитетинин эмгек жана иш менен камсыз кылуу статистикасы бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жайлобаева орточо айлыктын өлчөмүн аныктоонун жол жобосун мынтип түшүндүрдү. Кыргызстандагы орточо айлык акы быйыл январь-март айларына карата 15 миң 120 сом деп аныкталыптыр. Бул реалдуулукка канчалык дал келет деген суроо узаттык. Дал келет, анткени бизге ай сайын 15 миңден ашуун мекеме уюмдар отчет берет. Ошол отчеттордо тизмедеги жана тизмеде жок жумушчулардын фондунун эсептелген суммасы эмгек акыны эсептөө үчүн кабыл алынган. Жумушчулардын санына жана отчеттук мезгилдеги айлардын санына бөлүнөт. Ушул жол менен эсептелет. Бул аябай татаал түшүндүрмө болду. Жөнөкөйлөтүп айтып бериңизчи деп суроо узаттык. Бизге мекеме уюмдар эмгек акы жумушчулардын саны боюнча отчет берет, ошол жумушчулардын санынын эсеби чыгарылат жана эмгек акы фондунун суммасы эсептелет. Чыккан сумма кызматкерлердин жумушчулардын санына бөлүнөт. Анан январь-мартка эсептелсе 3кө, январь-апрелге эсептелсе 4кө бөлүнөт. Ошондо орточо айлык канча экени чыгып калат. Мисалы, финансы камсыздандыруу мекемелеринде орточо айлык 30 миң сомдон ашык болсо, билим берүү, медицинада 10 миңден ашыгыраак. Ошонун баары кошулат, республика боюнча эсептелип чыгарылат. Кыргызстанда мугалимдер 10 миң сомдон ашуун айлык алат деп айта аласызбы деп суроо узаттык. Отчеттуулук берген мекеме жөн эле сандарды жазып койбойт. Алар бизге берип жаткан маалыматты мөөр менен, кол тамгалар менен тастыкташат, кепилдик беришет. Биз аны базага киргизип, орточо айлыкты тактайбыз. Мугалимдер 10 миң сомдон көп алат деп ишенимдүү айта аласызбы деп суроо узаттык.
10 миңге жетпейт деп да айтууга болбойт. Бир кишинин сабагы көбүрөөк болсо 15 миң сом алат, бири азыраак алат. Дене тарбия жана математика мугалимдери бири-бирине салыштырганга болбойт. Буга чейин орточо маянаны 14 миң сом деп жарыялаганыңарда да коомдо талкууга түшүп, чындыктан алыс деген сын пикирлер айтылды эле. Эми 15 миң сомдон көп дегенге ишенеби адамдар деп суроо узаттык. 15 миң сом бул бүт экономика боюнча эсептелди. Анын ичинде экономикалык ишкердиктин түрлөрүн бөлүп карай турган болсок, өнөр жай, курулуш, финансылык, маалымат жана байланыш тармагындагылар быйыл январь-мартка карата 30 миң сомдун тегерегинде маяны алышат. Анан башка тармакта иштегендердин айлыктары эсептелет. Бүт баары кошулуп орточо айлык акы эсептелгенде 15 миң 120 сом чыгат. Мен өзүмдүн цифрама кепилдик бере алам. Кыргызстанда эң аз айлык алган кесип ээлери кайсылар деп суроо узаттык. Биз эң аз айлык деп айтпайбыз, республикалык деңгээлден төмөн дейбиз. Буга саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө багытында иштегендер кирет. Алардын орточо маянасы 9867 сом, билим берүү тармагындагылардыкы 10802 сом. Бул быйыл январь-мартка карата чыгарылган эсеп. Эң көп айлыкка иштегендер кимдер? Эң жогорку маяна төлөгөндөрдү республикалык деңгээлден жогору айлык алгандар дейбиз. Алар финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу мекемелеринде иштегендер. Финансылык ортомчулукка банктар насыя берген компаниялар кирет. Бул тармактагылар орточо 33 миң 33 сом алышат. Андан кийин маалымат жана байланыш тармагы турат. Маяны 29 миң 600 сомго барабар. Эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдардыкы эсептелеби деп суроо узаттык. Жок, алар бизге отчет беришпейт. Маалымат Азаттык, Чекит.орг.